Кыргызда жылкынын бир өлүмү жаталыктан болсо, экинчиси сакоодон деген сөз бар экен. Эми ошол жаталак деген эмне болгону улаң? Келгиле биз чогуу талдайлы достор. Жаталак менен көбүнчө бул жылкы жаныбары ооруйт. Уй койлор болсо анчейин оорубайт, дээрлик оорубайт десек болот. Эмне үчүн жаталак болуп ооруп калат? Анын 30дан ашык түрү бар. Симптом деп коебуз. Жаталак бул өзү симптом. Аны чакыра турган 30дан ашык себептери бар. Эми анын эң негизгилери булар. Мисалы силер чагып келгенден кийин, ат тердегенден кийин дароо келип ага суу ичирүү же болбосо жем жегенден кийин артынан суу берүү сыяктуу иш амалдар жаталакка себеп болуп калат. Жаталак болгондо кандай белгилерди көрөбүз? Жаталак болгондо жылкы кырынан жатат же болбосо жер чапчыйт, оодарылат, оонайт, кыйналат, онтойт да. Себеп деген ичи түйүлүп, ооруксунуунун белгилерин көрсөк болот. Себеп дегенде ичегилер, карындары буралып кетиши мүмкүн, түйүлүп калышы мүмкүн, мына ушундай симптомдорду көрөт. Жаталакты дарылоодо ата бабаларыбыз кандай ыкмаларды колдонушкан? Мисалы, өзүбүздүн кече жакында эле Совет доорунда жашап өткөн аталарыбыз, мисалы жарым литр аракка, жарым литр суу майды аралаштырып ичирип салышкан. Арак болсо как анестезик деп коет, баягы ооруну басуучу катары кетсе, ооруну жеңилдетсе. Май болсо ичегилерди майлап, баягы ооруну азайтып, жаталакты айыктырууга себеп болгон, жардамын берген өзүнүн. Ал эми кошумча медициналык жактан дагы кошумча жардам берүү керек болсо, кандай ыкманы колдонобуз? Эң биринчи эле ошол арак менен суу майды бердиңер, кошумча фурацемид деген дары бар. Аны венага бере салса болот, венага. Ал шыр таасирин көргөзөт. Ал ошол сейдиктин жеңил чыгып кетүүсүнө, жеңил чычып жиберүүсүнө, жылкынынчы мындай себеп болот дагы, жылкынын тезирээк айыкканына жардам берет. Бул фурацемид деп коебуз. Экинчиден бул аналгетик дарылар бар, аналгин саябыз мышцага, булчумга. Ал ооруну алдын алат, ооруну басып, жылкы азыраак кыйналат да, кыйналбай калат. Мына ошондой кылып сайсаңар болот. Жана дагы сөзсүз түрдө жаталак болуп калган жылкынын астынан жемин, чөбүн алып ташташ керек. Анан кийин фурацемид бердик, аналгин бердик. Анан кийин эми анын иток кандай болот? Иток 50-50 же өлөт, же турат жылкы. Ошон үчүн ага да дайым болуш керек. Ошон үчүн баягы кыргызда айтат го, атты тердет, атты чабып келгенден кийин суу бербе же жем бербе, чөп бербе, аса байлап койгула депчи. Мына ушул ата бабаларыбыздын жылкынын кандай сырын билгендигин, мал жанды аябай жакшы түшүнгөндүктөрүнөн кабар берет да. Силер дагы ошентип ат тердегенден кийин дароо суу же жем чөп бербестен бир аз аса байлап, терин басып, анан кийин суугаргыла жана жем чөбүн бергиле да. Мына ушул сыяктуу негизги керек болгон амалдарды аткарсаңар, жаталакты алдын алган болосуңар. Биз силер менен жаталак эмне экенин жана биринчи кандай тез жардам көрсөтүш керек экенин үйрөндүк. Негизи жаталак бул өтө мындай кенен тема, мындай татаал десек да бир аз болот, көптөгөн себептери бар. Ошон үчүн кыскача эле түшүндүрдүм силерге. Дагы кошумча суроолоруңар болсо, комментарийден же болбосо менин личкама кайрылсаңар болот. Жооп бергенге, жардам бергенге даярбыз.